Гематологиялык борбордо кайрымдуулук акциясы өттү. Банги заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү кызматы ыктыярчылар менен биргеликте узак мөөнөттүү дарылоодон өтүп жаткан балдарга дары-дармектерди жана белектерди тапшырышты. Бул бөлүмдө жаңы төрөлгөн наристелерден баштап 18 жашка чейинки оор илдетке чалдыккан балдар дарыланууда. Дай Бог тебе здоровьечко. Бизге бир эле балдарыбызга оюнчук менен эмес, дары-дармектер менен келишиптир. Чоң рахмат, иштерине ийгилик жана ар бир калеми акыйкаттуулук үчүн иштей берсин. Адилеттүүлүк орной берсин. Булардын артынан да көптөгөн жаштар сабак алып, илимди билимдүү кадрлар өсө берсин. В отделении онкогематологии. Онкогематология бөлүмүндө ар кандай кан оорусу менен ооруган балдар дарыланып жатышат. 3-кабатта онкология бөлүмү жайгашкан. Ал жерде төрөлгөндөн баштап 18 жашка чейинки онкологиялык диагнозу бар балдар жатат. Бизге жардам көрсөтүп, көңүл бургандыгы үчүн банги заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү кызматына ыраазычылык билдиребиз. Берилген дары-дармектер үчүн чоң рахмат. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Нашим деткам. Борбордун кызматкерлеринин айтымында дары-дармек түрүндөгү жардам эң баалуу жардам. Кээ бир дары-дармектер мамлекет тарабынан камсыздалганы менен айрымдарын ата-энелер өздөрү сатып алууга мажбур. Бүгүн бөлүмгө абдан жетишпей жаткан кээ бир препараттар келип түштү. Бүгүн банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын атынан эни жана балдарды коргоо улуттук борборуна атайын ошол онкология бөлүмүнө керектүү дары-дармектерди алып келдик. Ошону менен биргеле керектелүүчү шаймандарды жана ошол бул жерде дарыланып жаткан балдарыбызга көңүл тартуулайлы деп ушу 1-июнь эл аралык балдар күнүн коргоо күнүнө карата белектерибизди алып келип берип, ичине кирип балдар менен баарлашып, ата-энелер менен сүйлөшүп, баягы ден соолуктары бекем болсун, ошол оорубасын, жакшы каалоок тилектерибизди айтып, бүгүнкү иш-чараны ошол биздин волонтерлорубуз менен чогуу келдик. Биздин кызмат жылына ошол аракет кылабыз, көбүрөөк чыгып турганда. Бул жылы 1-чи жолу келип атабыз. Буга чейин ошол Дом малюткага барчубуз Бишкек шаарындагы. Бул иш-чарага интеракт кыймылынын ыктыярчылары да катышты. Алар буга чейин буунун модели форматында билим берүү жолугушуусун уюштурушуп, зыяндуу адаттар менен кантип күрөшүү керектигин жана пайдалуу маалыматтарды жаштарга кантип жеткирүү керектигин талкуулашкан. Ал эми 1-июнь күнү алар муктаж болгон балдарга реалдуу жардам көрсөтүштү. Эта благотворительная модель ООН прошла благодаря при поддержке СБНОН. Бул кайрымдуулук максатындагы Бириккен Улуттар уюмунун модели жана Интеракт клубунун колдоосу менен өттү. Иш-чараны уюштурууда чоң жардам көрсөтүштү. Банги заттарды каршы күрөшүү кызматынын жардамы менен 100 даана абдан керектүү дары-дармек табылып жеткирилди. Бул манитол жана сода эритмеси. Ошондой эле балдарга оюнчуктар жана идиш-аяктар тапшырылды. Көрсөткөн чоң колдоосу жана көмөгү үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алардын жардамы менен биз балдарга дарылануу тышкары кубаныч тартуулай алдык. Благодаря им мы смогли найти лекарства и подарить деткам. Банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү кызматы жаштардын жарандык жоопкерчилигин жана социалдык активдүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган демилгелерин дайыма колдоп келет. Балдар бөлүмүнө болгон сапар комплекстүү колдоо программасынын бир бөлүгү болуп калды. Уюштуруучулардын айтымында мындай жардамдар келечекте да уланмакчы. Тынчтыкбек Акишев, Айсулуу Өмүрзакова, Назира Бегалиева, Кудрат Ташмурзаев, БТРК Чүй.